анда эмесе маалыматтарды визуализациялоодо дизайн принциптери. Башкача айтканда, мындан алдын сабакта маалыматтарды визуализациялоо эмне үчүн керек, эмне үчүн маанилүү, кандай ыкмаларды, техникаларды колдонобуз, бул тууралуу кичине маалымат бердик элек. Азыр болсо ошол ыкмаларды тереңдеткенге жана кайсыл принциптердин негизинде ушул дизайн иштерин жүргүзөбүз, ошого токтолгонго аракет кылалык. Адегенде айтып аткан теманы сиздер үчүн дагы визуализация жагынан түшүнүктүү болуш үчүн мындай бир кичинекей суроо бар. Ушул иллюстрацияда, сүрөттө көрсөтүлгөн сандардын арасында канча даана 5 деген сан бар. Албетте бир караганда муну чыгарып санын айтыш оорго турары баарыбызга маалым, анткени өзгөчө мындай белгиленген эмес, бөлүнгөн эмес. Анан эми ушул мисал менен визуализацияда кандай техникалар бар, кайсыл техникалардын негизинде биз каалаган маалыматты биздин аудиторияга алар дароо түшүнгөндөй же болбосо түшүнгөнүнүн натыйжасында бир маанилүү чечим чыгара алгандай деңгээлге алып келе алабыз деген суроо туулат. Ошол техника принциптерди изилдегенге, тереңирээк талдаганга аракет кылалык. Дегенде жакындык, proximity деген техника бар. Бул көбүн эсе бизге керектүү маалыматты башка маалыматтардан ортодо кандайдыр бир боштук таштоо менен же болбосо дистанция коюу менен айырмалоо жаатында кетет. Бул жакта сиздер өрнөгүндө да көргөндөй, негизи 5 саны биздин максатыбыз эле. 5 санын башка маалыматтардын арасынан кандайдыр бир дистанция менен айырмалаганда муну эми кабыл алуу же болбосо көрүү башка мындан алдыңкы өрнөктө, сүрөттө болгонго салыштырмалуу оңоюраак болуп калды. Сиздер да байкагандай. Ошол биринчи принцибибиз жакындык, proximity. Ушунун негизинде маалыматтарды бири-бири менен айырмалап аудиторияга көрсөтүү ыкмасы десек да болот. Экинчи ыкмабыз болсо ирээттөө. Көбүн эсе бул ыкма фильтрлөө десек да болот. Alignment. Белгилүү бир маалыматтын ичинен бизге гана керектүү болгон маалыматтын алынуусу, калган маалыматтын ичинен аны ажыратып биздин байкай тургандай, көрө тургандай деңгээлге алынып келүүсү бул ирээттөө, alignment принцибине жатат. Көбүн эсе муну балким Excel таблицаларында, Excel жадыбалдарында же болбосо ар кандай вебте колдонулган фильтрлөө куралдары менен бул ишти аткарганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кийинкиси болсо кайталанган маалыматтар. Эгерде биздин көрсөтүп аткан маалыматтарыбыздын арасында кандайдыр бир ирээтте же болбосо кандайдыр бир логикада кайталанган маалыматтар болсо, ошол кайталанган маалыматтарды ошол принцип, кайталануу принцибинин ичинде бир группаларга, топторго бөлүү ыкмасы, repetition ыкмасы деп аталат. Бул болсо дагы эле каршыдагы аудиторияга ошо маалыматты ирээттүү түрдө жана кандай ошо маалыматтын ичинде кайсыл түрдөн группалар бар экенин, кандай түрдөн топтор бар экенин чагылдырганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кийинки дагы эффективдүү ыкмалардан бирөө контраст. Бул жакта көбүн эсе түстөр менен ойноо же болбосо көзүбүздү түстөрдү айырмалап билүү мүмкүнчүлүгүн колдонуу менен маалыматты берүү ыкмасы десек да болот. Сиздер бул жакта сүрөттө байкагандай, биздин максатыбыз болгон 5 санын башка маалыматтын арасынан башка түстүн негизинде контраст, башка түстү берүү менен контрастты ортого салдык. Ушул контраст бизге
маалыматты тез жана керектүү түрдө кабыл алууга шарт түзүп берет десек да болот. Же эң акыркысы subtraction дейт. Бул эми эң эле кандай десем арасында радикалдуу балким маалымат берүү ыкмасы. Анткени бул жакта биздин максатыбыз эмне эле, эсиңиздерде болсо, бул жакта сүрөттөрдүн арасында канча 5 деген саны камтылган деген суроо бар эле. Ошондо бизге керектүү муну эми акыркы мезгилдердеги иштелип чыккан программалык аппараттар албетте муну бизге тез арада ушундай натыйжа берүүсү мүмкүн. Программалык аппараттардын негизинде бизге гана керектүү маалыматты таштап, калган маалыматты көздөн алыс кылып, бир жыйынтыкка баруу жолу десек да болот. Бул жакта эң кыска мөөнөттө ушул жол менен, мисалы биз койгон максатка, башкача айтканда 5 санынын ушул сүрөттө камтылган санын чыгаруунун жолунан бирөөсү десек да болот. Ошондо башка бизге кереги жок маалыматты көздөн алыс кылдык. Бул программалардын негизинде жүргүзүлөт, ошондой фильтрлөө десек да болот. Анан бизге керектүү болгон маалыматты таштадык. Ошондо мындай ыкманын аты алып салуу, subtraction ыкмасы деп аталат. Эми мындан тышкары албетте маалыматты чагылдыруунун башка түрдүү дагы ыкмалары бар. Бул жакта ошол эң кеңири таралган ыкмаларын сүрөттөгөнгө аракет кылдык. Бул иллюстрацияда бул жакта эми визуализация дегенде биздин максат кишилердин же болбосо аудиториянын биздин маалыматты камтый турган, маалымат тууралуу ой жүгүртө турган аудиториябызга кандайдыр бир маалыматты башка маалыматтардан өзгөчөлөндүрүп өткөрүп берүү же болбосо дыккатын, көңүлүн бир маалыматка бөлүү, бир маалыматка тартуу максаты турса, анда ушул ыкмалардан бирөөсү, колдонулуусу сизди жакшы бир натыйжага, башкача айтканда максатыңызга тез жеткиргенге шарт түзүп берет. Мындардын бирөөсү мисалы узундук, ошол эле форма жагынан эсептеп келгенде көбүн эсе бул жакта маалыматтарды өткөрүп берүүдө көбүн эсе ушу формаларга узундугу мисалы маанилүү, башкалардан айырмаланып, мисалы биринчи өрнөктө көрүнгөндөй, эгерде бир нерсенин узундугу башка ошол топтон айырмаланып турса, бул дароо көзгө илинип жатат. Экинчи өрнөктө калыңдыгы, сиздер байкагандай, эгерде маалымат же болбосо форма көбүн эсе бул жакта ошо формага көңүл басым жасап жатабыз. Анан калыңдыгы менен ошон үчүн эсиңиздерде болсо Word программаларында биз белгилүү бир жерге текст жазып жатканда, эгерде ошол тексттин ичинен кээ бир сөздөрдү өзгөчөлөндүргүбүз келсе, эсиңиздерде болсо астына сызыкча койтуртабыз же семиртебиз десек да болот. Орусчасы жирный, англисчеси bold. Эсиңиздерде болсо Word'то ошондой мүмкүнчүлүк бар. Бул сөздү кадимки эле тексттин ичинен башка сөздөрдүн арасынан айырмаланып көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Ошол ыкма width деген ошо калыңдык менен өзгөчөлөнгөн. Үчүнчүсү болсо ориентациясы, багыты, башкалардан айырмаланып ориентациясын, багытын өзгөртүп койсок, анда ал дагы көзгө тез илине турчу деңгээлге келет. Сүрөттө да сиздер байкагандай. Көлөмү албетте маанилүү. Бир нерсени ортодо көлөмү менен чоңойтуп койсок, ал ошол башка маалыматтардын арасынан өзү айырмаланып чыгат. Формасы дагы маанилүү албетте. Бул жакта сиздер көргөндө өрнөктө тоголок формалардын арасынан 3 бурчтук дароо эле көзгө илинип турат. Тосмолоо ыкмасы дагы бар. Бул биз эгерде кандайдыр бир группанын ичинен, кандайдыр бир маалыматтын ичинен өзгөчө бизге керектүү
же болбосо аудиториянын көңүл буруусуна зарыл болгон информация маалыматты бериш үчүн тосмоло ыкмасын колдонобуз. Локациясы маанилүү. Эгерде бир маалыматты башка маалыматтан бөлгүбүз келсе, эң биринчи өрнөгүбүздө эсиңиздерде болсо, бир маалыматтан бөлүүдө shifting ыкмасын колдонуу керек. Бул жакта дагы сиздер байкагандай бир белгилүү бир маалыматты группалап башка бир локацияга же болбосо башка жерге койгондо анын өзгөчө экенин тастыктаса болот. Ошол эле ыкманы улай топтоо дагы негизи ушул принципти колдонот. Андан тышкары бул жакта дагы маанилүүсүнө токтололу. Түстөрдүн негизинде бул бир алдыңкы өрнөктө да эсиңиздерде болсо контраст маселесин көтөрдүк элек. Бул жакта дагы ошол түстү колдонуп, түс аркылуу ошо көздүн түстү бул жакта бардык ыкмалардын себеби көз жана мээбиздин информацияны маалыматты кабыл алуу өзгөчөлүгүнө ылайыкташтырып, эми муну ар кандай илимий чөйрөлөр, адистер мунун баарын изилдеп кандайдыр бир группаларга же болбосо аталыштарга койгон. Бирок негизги бул жакта максат ошол биздин көзүбүз менен мээбиздин маалыматты кабыл алуу өзгөчөлүгүнө ылайыкташтырып, биз каалаган маалыматты башка маалыматтардын арасынан өзгөчөлөндүрүп, ошо аудиторияга өткөрүп берүүнүн ыкмасы десек да болот. Анан көбүн эсе маалыматты визуализациялоодо бизге эмне пайдалуу? Биз бир караганда же болбосо биз көнүп келген адаттагыдай маалыматтардын ичинен кандайдыр бир натыйжа чыгара билүү. Анткени сиздер менен бул жакта көрүп тургандай, бир компанияга шаарлардын базасында анан жылдардын негизинде жаңы кардарлардын саны көрсөтүлгөн. Ошондо Нью-Йорк шаарында мисалы 2009-жылы 402 жаңы кардар келиптир, 2010-жылы 498 кардар келиптир, 2011-жылы 502 кардар, 335 кардар болсо 2012-жылы келиптир. Бул жакта сиздер байкагандай мындай бир маалымат берилген, бирок бул тизмени жадыбалды көргөндө сиздерге кандай бир маалымат бериши мүмкүн. 2009-жылы мисалы Сиэтл канча кардар алыптыр деп. Бирок ушул маалыматты визуализациялаганда, башкача айтканда, мисалы линиялык графикага түшүргөндө таптакыр бир башка маалыматтар да ортого чыгып баштайт. Мисалы бул жакта өзгөчө көрүңүздөр, мисалы Остин шаары, кызыл менен көрсөтүлгөн Остин шаары башка шаарларга караганда дайым жогорулаган бир графикасы бар экен. Алдыга акыркы 4 жылдан бери жогорулап жатат экен. Кардарлардын санында жыл сайын өзгөрүү, жылыш бар экен десек да болот. Нью-Йорк шаары тескерисинче жакшы келатып, мисалы 2011-2012-де ылдый түшүп кетиптир. Анан эми бул бизнестин ээси кишилерге албетте муну көргөндөн кийин жакшыраак чечим кабыл алганга, бизнеси тууралуу тереңирээк түшүнгөнгө, кардарлар менен болуп аткан алакасын тереңирээк түшүргөнгө шарт түзүп берет десек дагы туура болот. Анткени мына бул жакта 4 шаардын ортосунда, демек ошол шаарлардагы жергиликтүү директорлор менен дагы мисалы себептерин издештиргенге, мисалы Бостон шаары жашыл түс менен белгиленген, 2009-дан бери такыр эле төмөндөп баратыптыр. Бул дагы бир маалымат. Бирок бул жакта эми негизги максат чыккан жадыбалдан бир чыккан натыйжаларды сиз менен бөлүшүү эмес, тескерисинче мына сол тарапта сиздер көргөн сүрөттө маалымат берилген, бирок оң тарапта линиялык графика менен ушул маалымат тууралуу дагы да тереңирээк көз менен түшүнө турчу бир натыйжанын чыгуусу
маалыматты визуализациялоо. Маалыматты визуализациялоодогу негизи эле маалымат илиминде, анткени сабагыбыз маалымат илими, эстете кетейин, маалымат илиминдеги эсиңиздерде болсо аныктамабызгандай эле маалыматтын, мурда болгон маалыматтын ичинен пайдалуу маалыматтарды, натыйжалуу маалыматтарды, биздерди кандайдыр бир чечим чыгара тургандай деңгээлге алып келчү маалыматтарды өндүрүү. Ошол өндүрүүнүн бир жолу, эң эффективдүү ыкмаларынын бирөөсү бул маалыматты визуализациялоо. Бул эми бул жакта сиздер көргөндө жакшынакай бир өрнөгү. Анан эми маалыматты чагылдыруунун негизи азыркы учурда өзгөчө компьютер технологияларынын, графиканын өнүгүшү менен түрдүү жол ар кандай түрлөр чыкты. Бул жакта сиз көргөндөй саны бир 50 болуш керек. 50дөй жаңы түрү бар. Андан тышкары дагы жаңы түрлөр чыгып атат. Эми 3 өлчөмдүү графикалар кирип атат. Ошонун негизинде бул эң кеңири колдонулган графикалык түрлөр. Бирок сиздерди бул 50-сүнө албетте токтолгонго убактыбыз да жетпейт, кажети да жок. Убактыңыздар болсо албетте мисалы бул жакта берилген шилтеме аркылуу өтүп кеңирирээк маалымат топтосоңуздар болот. Бирок биз негизгилерине токтололук. Көбүнчө биз жашообузда кайсыларын колдонобуз? Тегерек диаграмманы колдонобуз, pie chart дейбиз. Pie charttын негизги максаты бул бир бүтүндүн ичинде ошол бүтүндүн бөлүктөрү бири-бирине салыштырмалуу канчалык пайызга же болбосо канчалык орунга ээ. Ошондо бир бүтүндүн арасында көлөм салыштырмасында көбүнчө колдонуп келебиз. Pie chart бул дагы бир нерсени көлөмүн, эффектин көрүш үчүн абдан эффективдүү бир жол. Тегерек диаграмма дейбиз, pie chart. Экинчиси болсо гистограмма, албетте эң кеңири колдонулгандардан стандартка айлангандар. Булар эми белгилүү аралыкта көлөм салыштырмасы, белгилүү аралыкта дегенде эми белгилүү группаларда десек да болот. Мисалы бул жакта мисалда берилгендей кварталдык негизде мисалы айырмасын көрсөткөн бир гистограмма экен. Биринчи кварталда, экинчи кварталда эки объекттин бири-бири менен болгон салыштырмасы. Андан тышкары бул жакта ошол дагы эффект бар. Квартал сайын бул өзгөрүүлөр кандай жүрүп жаткан, ошону дагы бул жакта көргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондо белгилүү аралыкта көлөм салыштырмасын гистограмма ыкмасы менен чагылдырганга аракет кылабыз. Өзгөчө убакыт маселеси ортого киргенде, убакыттын негизинде бир өзгөрүүлөрдү көргүбүз келет дегенде линиялык графиканы көбүн эсе колдонобуз. Ошондо көлөмдөгү өзгөрүүлөрдү жана тенденцияны көрүү ыкмасына линиялык график дейбиз. Көбүнчө өзгөрүүлөр дегенде ошондо сандагы өзгөрүү, көлөмдөгү өзгөрүүлөр. Анан бул жакта маанилүү дагы нерсе, бул сиздер билесиздер, эми X сызыгында жана Y сызыгында кандайдыр бир сандар же болбосо белгилер, көлөмдөр бекитилет. Ошолордун өзгөрүүлөрүн тенденциясын көрүү үчүн көбүн эсе линиялык графиканы колдонобуз. Эсиңиздерде болсо, мындан бир сабак алдын Кыргызстандагы ковид боюнча графиканы талдадык элек. Ошондо кадимки эле жана толкунду көргөнгө, жана тенденцияны көргөнгө, өйдө кеттикпи, ылдый кеттикпи, көбөйдүкпү, азайдыкпы, ушул тенденцияны көрүүгө мүмкүнчүлүгүбүз болот. Андан тышкары акыркы мезгилдерде классикалык негизи үчөө бар сынагындай. Биз айткандай ошондо pie chart дегенибиз тегерек графика, экинчиси гистограмма, үчүнчүсү линиялык графика. Анан акыркы мезгилдердеги өзгөчө компьютер технологияларынын жардамы менен чыгарылган ысыктык жана жыштык картасы мындай өзгөчөлүктүү ыкмалардан бирөө.
бир нерсенин бир жакта кандайдыр десек, көбүн эсе муну эми географияда да көп колдонуп келдик элек. Эсиңиздерде болсо, тоолуу аймактарды эки өлчөмдүү бир келбетте же болбосо барактын үстүнө үч өлчөмдүү көрсөтүүнүн жолу дагы деп койсок болот. Эсиңиздерде болсо, географияда тоолуу аймактарды сары түс менен же күрөң түс менен, канчалык күрөң болгон сайын демек ошончолук ушактын бийиктиги ортого чыкса, ошондой эле бизнесте болобу же болбосо сатышта болобу же кандайдыр бир социалдык параметрлерде болобу ушундай ысыктык картасы дагы кеңири колдонулуп келет. Кандайдыр бир ошо кубулуштун ичинен өзгөчөлүктүү зоналарды айырмалай билиш үчүн ошондо белгилүү аралыкта ошо зонада топтолуу ыкмасын жыштык картасы дейбиз. Анда ушуну менен сабагыбызды, бул темага арналган сабагыбызды аяктайлы. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.